Аллах Таала Куранда айтат: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып отыр: о Раббым дейді, менің қауымым бұл Құранды таштап қойышты, хажыр қылып қойышты дейді. Хажыр деген таштап қою. Ғалымдар айтышады, хажыр деген әртүрлі болады. Хажырдың түрлерінен не? Аны оқуны таштап қою, тилават қылуын таштап қою, аға амал қылуын таштап қою, аға ой жүгіртуін таштап қою. Жана ошондой эле ага не? Аны менен тадабый кылып, дем салып, өзүңө шифа талап кылып, хидаят талап кылуун таштап қою дейт. Азыр ушунчалык ушундай болуп калды. Курандан адамдар алыс болуп калды. Экинчи тарап, Куран окуса дагы не? Ага майысына ой жүгүртпөйт. Куранды түшүнбөй тургандай эле бир бакчылардын талайсын жанагындай чыйма сөзүндөй эле окушат. Андай эмес. Курандын маанисине дагы ой жүгүртүш керек. Курандын маанилерин карасаңыз, ушунчалык мыкты баяндалган сөздөр бар да. Жөн эле карап көрүң. Кээ бир аяттарды мындай кыргызчасын окуп, ой жүгүртүп көрсөңүз, бир эле аятта канчалаган маанилер, канчалаган жакшы нерселер айтат. Аллах Таала ошолордун ичинен айтат. Аллах Таала азыр күндө айтабыз да, көпчүлүгү орозо карма десең ысык, күн ысык, чыдабайм дегендей мындай депчи. Аллах Таала ошол жөнүндө айтат: чынында тозоктун фаннару жаханнам ашадду харран лау кан яфкахун. Чынында не? Тозоктун оту катуураак, ысыгы катуураак дейт, эгерде акыл жүгүртө турган болсочу. Бала чакабызга күйөбүз. Булар кыйналып калат, суусап калат, кармабай эле койсун, кой балам депчи. Бирок ошол күйгөндүгүбүз не? Азапка өзүбүз түрткү болот, азыр акыретине күйбөй жатабыз.